11 каналында gündemindeki жаңылыктар, алар менен сиздерди Рахматулла Кудайбердиев тааныштырам. Өнүгүү Прогресс фракциясы Бишкек шаарынын мэрин шайлоонун жыйынтыктарын тааныбай турганын жарыялады. Кыргызстандан Россияга ташуучу эт, сүт жана балык продукциясынын тизими кеңейтилди. Милиция Бишкектеги Ататүрк паркында бакты жардырган химикти кармады. Ушул жана башка кабарлар менен эми кененирээк тааныштырууга өтсөм. Өнүгүү Прогресс фракциясы Бишкек шаарынын мэрин шайлоонун жыйынтыктарын тааныбайт. Бул тууралуу фракция лидери Бакыт Төрөбаев парламент жыйынында айтып чыкты. Шайлоо мыйзам бузуу менен өткөнүн белгилеген депутат мэрди шайлоодо депутаттарды коркутуп, бюллетендерди ар кандай белгилер менен белгилеп, жасалмалоо дагы болгонун айтты. Эгер мэрди эл шайлабаса, өнүгүү болбойт деди ал. Ал эми Бишкек аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы Кайрат Маматов шайлоо процессине митингдин таасири болбогонун айтып, добуш берүү мыйзам чегинде өткөнүн билдирди. Калган фракциялар айтып атат, биз бүтүрүп келдик, алардан уктук дейт, анан болбой эле баягы жөн эле пиар кылып эле жөн эле баягы бир соо кылганга эме кылышты да, аракет кылышты да. Ишенбейбиз, анан тигиндей кылабыз, мындай кылабыз деп мен бул ойлойм, бул шайлоо процессине тоскоолдук депчи. Белгилей кетсек, кечээ Бишкек шаарынын жаңы мэрин шайлоо өтүп, Албек Ибраимов жеңип чыккан. Анда Ибраимовго 29, ал эми Өнүгүү Прогресс сунуштаган Нурдин Абдылдаевке 12 депутат добушун берген. Милиция Бишкектеги Ататүрк сейилбагындагы бакты жардырган адамды кармады. Кылмышты мойнуна алган 29 жаштагы адамдын үйүн тинтүү маалында тапанчасынын колдонулган октору, телефондор табылган. Учурда ал убактылуу кармоочу жайга киргизилип, башка кылмыштарга тиешеси бар жогу такталууда. Ал буга чейин уурулук менен соттолгону белгилүү болду. Эске сала кетсек, 4-январ күнү шаардын түштүк аймагындагы жардыруу болгонун күбөлөр милицияга кабарлашкан. Окуя болгон жерде атайын адистер текшерип, бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Айрым болжолдуу маалыматтар боюнча кармалган адам Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы республикалык психикалык борборунда каттоодо турат. Аталган факт боюнча тергөө иштери уланууда. Кыргызстандан Россияга ташуучу эт, сүт жана балык продукциясынын тизими кеңейтилди. Өкмөттүн маалымат кызматынын билдиришинче, 2017 жылдын 1-январынан тарта Кыргызстандан Орусияга Казакстан Республикасынын аймагы аркылуу ташууга уруксат берилген товарлардын тизимин 86 кошумча товарлардын тобуна кеңейткен. Бул боюнча Казакстандын айыл чарба министри Аскар Мырзахметовдун кыргыз тарапка жөнөткөн расмий катында жазылган. Алардын ичинен 40 товардын тобун бардык транспорттун түрү менен ташууга уруксат берилсе, 46 товардын тобун Дүйнөлүк жаныбарлар саламаттыгы боюнча уюмунун жан жаныбарлардын саламаттыгы кодексинин сунуштарына ылайык пломбаланган вагондордо темир жол транспорт аркылуу ташууга жол берилген. Аталган товарлардын тобу кайрадан иштетүүдөн өткөрүлбөгөн мал жандыктар категориясына тийиштүү. Натыйжада ЕЭП бирдиктүү тизимине киргизилген бардык атамекендик ишканалар өз продукциясын темир жол жана автомобилдик транспорт аркылуу экспорттой алат. До этого, которые мы экспортировали товаров, они... Кыргызстан буга чейин экспорттоп келген бардык товарлар ушул тизмеге киргизилди. Бул бардык тийиштүү мекемелердин, ошол эле өкмөттүн, айыл чарба министрлигинин жана мамлекеттик ветеринардык кызматтын аткарган иштеринин жыйынтыгы. Эки өлкө ортосунда мекемелер бири-бирибиз менен байма-бай каталышып сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. АКШнын 45-президенти Дональд Трамп шаршемби күнү биринчи маалымат жыйынын өткөрдү. Жаңы президент журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, АКШ менен Мексиканын чегинде дубал куруларын дагы бир жолу ырастады. Анын пикиринде курулуштун чыгымын Мексика көтөрүшү керек. Трамп дубал курулуп калса, мигранттардын агымы токтойт деп эсептейт. Кибер чабуулдарга байланышкан суроолорго хакердик аракеттердин артында Орусия, Кытай же башка тараптар деле турушу мүмкүндүгүн белгилеп, 90 күндүн ичинде кибер чабуулдардан коргонуу планы иштелип чыгарын айтты. Белгилей кетсек, АКШ президентинин инаугурациясы 20 январда Вашингтондо өтөт. Аземге 3 миллионго жакын адамдын катышуусу күтүлүүдө. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз. Программабыздын кийинки жарымында атамекендик ишкерлерди колдоону максат кылган аракет сынагы жыйынтыкталды. Ташкентте Чыңгыз Айтматовдун эмгектери 2016 жылдагы сатуулардын алдыңкы рейтингине кирди. Кыргызстандагы алдыңкы китепканалар аныкталды. Бишкекте Дүйшөнкул Шопоковдун элесине арналган бокс боюнча 40-эл аралык мелдеш өтөт.
Ташкенттеги китептер ааламы жарманкесинде сатылган чыгармалардын арасында улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эмгектери сатуулардын алдыңкы рейтингине кирди. 2016 жылдын жыйынтыгы менен коомдук саясий адабияттын ичинен өзбекстандыктар өлкөнүн биринчи президенти Ислам Каримовдун китептерин көп сатып алышкан. Анын 3 китеби алдыңкы 5-тикке кирген. Көркөм адабий чыгармалардын арасынан болсо окурмандар Уткир Хашимов, Марсель Брион жана мекендешибиз Чыңгыз Айтматовдун китептерин жогору баалашкан. Кайрадан Кыргызстан жаңылыктарына өтсөк, Кыргызстандагы алдыңкы китепканалар аныкталды. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги өткөргөн сынакта 1000ден ашык китепкана катышкан. Анын жыйынтыгында Баткен районунун Бужум айылындагы китепкана мыкты деп табылды. Өлкөдөгү алдыңкы китепканалар кандай критерийлер менен тандалганы тууралуу Маданият министрлигинин улуттук маданият борборунун баш кадиси Айша Сабырбекова менен маектешсек. Саламатсызбы? Маданият министрлиги мындай кароо сынакты биринчи жолу өткөрүп жатабы. Бул сынактын жыйынтыктары китепканалардын ишине кандай таасирин тийгизет? Ал эми министрлик эң начар китепканалардын рейтингин качан жарыялайт? Бул конкурс тарых жана маданият жылына арналып министрдин буйругу менен өткөрүлдү. Ал бул конкурс айылдык мекемелерди, маданий мекемелердин абалын, тиги жакшысы, жаман жагын карап аныктагонго ошол үчүн өткөрүлгөн. Анын арасынан китепканалардын 1061 китепканалардын арасынан 7 китепканадын жакшы деп эсептелип чыкты. Бул Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад областтык китепканалар деп эсептейт. Анын арасынан начар китепканалар деп 6 китепкана эсептелип чыкты. Эң начар китепканасы бул Баткен шаарынын китепканасы, шаарын деп. Калганы Ош, Жалал-Абад, Талас областтарынан деп эсептелди. Учурда республика боюнча 1000ден ашык китепкана бар. Бул албетте аздык кылат. Азыр көпчүлүк электрондук китептерди окуп жатканын эске алганда, кагаз китептерге көңүл буруу канчалык негиздүү? Китепканаларды баарыңар билесиңер. Азыркы заманда китепканалардын эмеси электронный версияларга өтүп жатканын баары билесиңер. Азыр көп талаштар айтылып атат. Китептер керекпи же электронный ресурстарды керекпи? Бирок биздин оюбузча, китепканачылардын оюнча, китеп негизги керек. Алыскы райондогу китептер, электронный ресурстар азыр жетише элек. Азыр китеп бул өмүр бою калат деп эсептейбиз. Ал эми китепканаларга жаш окурмандарды кантип тартуу мындай жолдору бар? Аларды колдоо максатында дагы кандай иштерди жүргүзүш керек? Китепкананын ролу аябай чоң деп эсептейбиз биз. Китепканачылардын эмеси көп семинарларда айтышы боюнча азыр китепканаларга көбүнчө балдар келе башташты да. Бирок бизде көп эмелер болуп атат, сөздөр болуп атат. Китепкана, айылдык китепкана менен мектеп китепканасын бириктирүүгө деген сөз болгон. Бирок менин оюмча мектеп китепканасында ал учебный литература өзүнчө топтошот. Айылдык китепканада болсо топтоо маселелери биринче өзгөчөлүктөрү бар деп эсептейбиз да бүт эмеси. Китепканалардын азыр 9-10 китепкана мобилдик китепкана деп республика боюнча саналат. Ал мобилдик китепканалар бул компьютерлер менен электронный базалары бар. Алар электронный ресурстарды башка китепканалардын электронный ресурстары менен пайдаланышы мүмкүн. Эми ошо эң негизги максат азыр айылдык китепканаларга электронный ресурстарды жеткирүү максатын коюп жатат. Рахмат сизге. Биздин суроолорго Маданият министрлигинин улуттук маданият борборунун баш кадиси Айша Сабырбекова жооп берди. Жаңылыктарды улантабыз. Атамекендик ишкерлерди колдоо жана шыктандыруу максатында улуттук өндүрүштүн беделин жогорулатууга багытталган аракет 2016 сынагы жыйынтыкталды.
Жеңүүчүлөрдү сыйлоо аземи эртең 13 январда өткөрүлөт. Соода сатык жаатында иш жүргүзгөн компаниялардан 60 мыкты уюм тандалып, алар жылдын ачылышы, мыкты эко-бренд, мыкты импорттук товарларды өндүрүүчү сыяктуу 14 номинацияда ат салышышат. Аталган компаниялардын ичинде өлкө аймагында көптөн бери иш алып барып, кеңири таанылган жана жаңыдан кадам шилтеп өрүшүп келе жаткан уюмдар бар. Уюштуруучулардын айтымында мындай иш-чаралар жергиликтүү ишкерлердин өндүрүү мүмкүнчүлүгүн өнүктүрүп жана өндүрүлгөн продукцияны коомчулук арасында кеңири жайылтууга өбөлгө болот. Мындан тышкары демилгечи топ аталган сыйлыкты салтка айландырып жыл сайын тапшырууга аракет кылышаарын белгилеп өтүштү. Буга чейин айтып келсек, өндүрүшчүгө атайын арналган бир сыйлык болгон эмес. Болсо да бир коммерческий сыйлыктар болгон, акча төлөнүп сатып алынган. Ошондуктан биз башынан ушу чечим кабыл алганбыз. Эч кандай төлөмү жок, баягы элдик сыйлык болсун деп. Анан сыйлыктын атында аракет деп койдук. Кыргыздарда сонун сөз бар, аракет кылсаң берекет дегендей. Ушул баягы эмгегибиз талаада калбасын. Ушу эмгегибиздин жүзүрүн көрөлү деп ушу аракет 2016 деп атадык. Соңунда спорт жаңылыктары. Борбор-Калаада Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун элесине арналган бокс боюнча эл аралык мелдеш өтөт. Жаштар иштери дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин маалыматына ылайык, ага 10 мамлекеттин мушкерлери катышат. Таймаш Кожомкул атындагы спорт ордосунда 1 февраль күнү башталып, 6 февралга чейин созулат. Мелдешке 18 жаштан жогорку курактагы боксчулар катыша алышат. Достукту даңазалаган эл аралык бул турнир быйыл 40 рет уюштурулуп жатат. Сиздер жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Акыркы кабарлар менен Рахматулла Кудайбердиев кабардар кылдым. Саламатта туруңуздар.